Атактуулук менен эң чоң кандай маселе чечтиңиз ушул кезге чейин? Бир мисал. Мактанчу менен бар деп атпайм. Көйнөк магазин иштеп атам. Эшиктин алдында мындай чаң кийир болуп турган ушу эртең менен таң атпай келип магазин ачып, жаңы кыймылдайын деп атсам, ушу местный алкаштар жүрөт да ичинде. Бомждар да почти. Деп еще таң атканча ичишип уктай элек экен да барчы. Бирөө мени көрүп калып, курал байке деп туруп келди. Ал болсо мындай сыртынан карасам, жашынакай эле кийинип турат. Бир-эки эле күн болгон сыяктуу да. Ошолор менен аралашып жүргөнчү бомждар менен. Мен сизди тааныйм, тигинде мындай 200 сом бербейсизби деп калды. 200 сом не кыласың десем, театрдан арак алдык эле, иштик эле, ошон паспортун тапшырып койгом. Ошону алыш керек болуп атат. Мен кетет элем. Үйгө кетет элем болуп калды. Нейсе 200 сом бербейм, жүр барып паспортун алып берейин деп. 200 сом берип паспортун алып колуна караматтым. Рахмат деп калды. Да акча берсеңиз болмок деп калды. Мен акча бербейм дедим. Анан магазинге кирип кеттим. Кайра келдим магазинге. Тигинде мындай любой иш аткарам, акча бербейсизби деди. Мен айттым, мен сага жөн акча бербейм. Иш кыл, мына жери шыпыр. Анан мен акча берем дедим. Десем, шыпырбайм мына жерде деп кетип калды. Бир октан кайра келди. Бериңизчи деди. Шыпыр берем десе. Кайра кетип калды. Үчүнчү жолу келди дагы жана жери шыпырды. Ийлеп алып шыпырып атат да. Мына көзү жакшы болгон деп шыпырып атат. Не болду сага? Мен сени де капа кылдымбы? Же мен сага бир күчкө салып шыпыртып атам могу жерде. Десем, аябай ызаланды окшойт балачы. Анан мен уруштум аны. Сен сонунда бала экенсиң го, жүрөсүң. Дейт алкаштар менен аралашып. Өзүңө келбейсиң, бар үйүңө жөнө. Деп аябай урушкам. Дейт бала өзүнө келип, все болду байкем мен. Өзүмө келем деп туруп кеткен. Аны унутуп калгам. Бир 3 айдан кийин көчөдөн жолугуп калдык. Курал байке кандайсыз деп. Сонун байкем мен могу жерге стройкага кирип алдым, азыр иштеп атам. Нормальный баары жакшы деди. Кубанып калдым, молодец деп колун кармап кысып жөнөтүйгөм. 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин жолуктук. Бала уже крутой бала. Кафеден жолугуп калдык, отурат. Мен таанып атырмын башында, басып келди дагы. Кандайсыз байкем, жакшысызбы? Билесизби, мындамды, десте уже, мен сизге тамак алып берейинчи, мен сизге тиги алып берейинчи деп баштады. Ошондой айтканда, ошондо мен урушуп туура жолго салып койдуңуз депчи. Ошоп бир жыргап өзүмө мындай эме болуп калгам. Ыраазы болуп калгам да өзүмө. Жөн акчасын берип коюм, мен бар ич десем, алкаш болуп кетмек да ал. Урушуп туура жолго салып, ошол бала азыр сон кийин 1-2 концертине бардым, ал башка бирлерге жардам берип жүрөт өзү. Кайрымдуулук иштери жазам, ошолордун концертине барып, байке сизди тойго чакырам, үйлөнгөндө чакырам болгон, тоюна чакырып үйлөнөрүк болсо керек. Ошентип бир согуп иш жасагам.